Саламатсыздарбы? Бүгүн Word'то грамота жасоо, грамота диплом сертификаттарды кантип жасап алабыз? Ал үчүн Word'ты ачабыз. Ошондой эле мына баракты биз параметрлерин туура алыш керек. Ал үчүн биз витке киребиз. Витте мына линейка дегенге галочка коюшубуз керек. Галочка койсок мындай бизге сызгычтарды, линейкаларды чыгарат. Мына биз азыр жазсак, мына барактын оң жагынан, сол жагынан, өйдөсүнөн, төмөнүнөн кандайдыр бир боштуктар калат. Эгерде ушул боюнча грамота жасап койсок, анда фонубуз ушул чекте кетип калат. Ошондуктан биз мына линейканы барабыз. Ушундай стрелка болуп кармаган мыштын сол жагын басып, керектүү жерге чейин, барактын четине чейин тартып коебуз. Оң тарабын дагы ошентебиз. Барактын оң жагын, өйдө жагын дагы тартабыз. Ошондой эле барактын төмөнкү жагын да тартып коебуз. Мына биз барактын параметрин оңдоп алдык. Эми ошол жерден биз фон беребиз. Ал үчүн биз вставкага киребиз. Вставка, ошол жерден рисунок. Бизге керектүү болгон бир сүрөттү алабыз. Бизде вставка, рисунок болгондо изображениедеги сүрөттөрүбүз чыгат. Ушул жерден бир сүрөт тандап коелу. Кайсын койсок экен. Мисалы үчүн муну тандап коелу. Ошол тандаган сүрөтүбүздү 2 жолу бассак, бизге моундай коюлат. Бирок бул мынуге көрүп турганыңыздардай эле барактын бир четинде калып кетти. Ал үчүн сүрөтүбүз альбомный экен, биз дагы өзүбүздүн баракты альбомный которуп алайлы. Разметка страница, ориентация и альбомная. Мынакей бизде жетпей калды. Мына жердеги 4 бурчтукту кармап, мыштын сол жагын басып, барактын четине чейин жеткизип коебуз. Ошондой эле төмөн жагындагы барактын четин, сүрөттүн четиндеги 4 бурчтукту кармап, барактын четине чейин тартып коебуз. Мынакей. Биздин фонубуз даяр болду. Эми бирок биз могу жерге жазышыбыз керек. Эгер азыр жазып көрсөк, мынакей. Биздин жазуубуз түшкөн жок. Ал үчүн биз ушул сүрөттү 2 жолу басып, мына жерде обтекание текстом дегенди тандайбыз дагы, за текстом дегенди тандап коебуз. Мына жанагы биз жазган жазуулар ушул барактын бетине чыкты. Эми биз ушул жерде грамота деп жазышыбыз керек. Ал үчүн курсорду керектүү жерге чейин алып келип алабыз. Мына жерден шрифттин параметрлерин тандайбыз. Каалагандай бир шрифт, мисалы үчүн мен Times New Roman шрифттин чоңдугун тандайбыз. Ошондой эле шрифттин түсүн тандайбыз. Мисалы үчүн мынакей. Артак грамота. Эми текст жазышыбыз керек. Шрифттин чоңдугун бир аз кичирейтебиз. Түсүн өзгөртөбүз. Биринчи тайпанын мугалимдери онлайн курсту мыкты кыргызча шрифтке которуп алайын. Мыкты өздөштүргөнү үчүн Аян окуу борборунун ардак грамотасы менен сыйланат. Аян окуу борборунун ардак грамотасы менен сыйланат. Тренери Арапова деп жазып коеюн. Арапова Кундуз Акимовна. Эми биздин жазуубуз мына барактын четине барып калды. Тап клавишасын басуу менен биз жылдырып алсак болот. Эми жалпы белгилеп
посередине коюп алсак да болот. Ушул сыяктуу ардак грамоталар жасап алсаңыздар болот. Ошондой эле мына ардак грамота дегенде шрифтин өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн мына жердеги А кнопкасын басабыз. Каалагандай түс тандайбыз. Ошондой эле каалагандай цвет отражение сечение берели. Ардак грамота деп чагылып турсун. Кааласаңыздар мына шрифттерди ошентип өзгөртүп алсаңыздар болот. Биз мына грамота жасап алдык. Эми мына жерге биз өзүбүздүн да бир кандайдыр бир сүрөт кошкубуз келди. Ал үчүн кайра вставкага барабыз. Рисунок. Ошол жерде окуучунун өзүнүн сүрөтүн койгубуз келди да. Бул жерден ошол окуучулардын сүрөтүн тандайлы. Мисалы үчүн онлайн курсту окутат деп сүрөт тандап коюп коелу мына жерде. Бул сүрөттү коелу. Мынакей бизде астында башка сүрөт, үстүндө башка сүрөт болуп калды, чоң болуп калды. Эми мына четиндеки көзүнүкчөнү басып, мыштын сол жагын кармап туруп, кичирейтип алабыз сүрөттү. Мынакей сүрөттү бизге керектүү өлчөмдө кичирейтип, эми ушул сүрөттү 2 жолу басып, обтекание текстом и мында перед текстом тандайбыз дагы. Сүрөттү каалаган жерге коюп койсок болот. Мынакей биздин грамотабыз даяр болду. Мынга окшогон шаблондорду интернеттен эле издеп көчүрүп алсаңыздар болот. Google'га кирип, шаблону грамота деп издесеңиздер, же грамоталар десеңиздер, ушул шаблондун түрлөрү чыгат. Эми бул грамотаны сактоо үчүн файл, сохранить как, бул жерден локальный диск D'ны тандайм, ардак грамота деп алырсың, ардак грамота и сохранить. Мына биз жасаган грамотабыз сакталды. Кандай сакталганын биз мына жерде просмотрдан карап көрө аласыз. Мына биздин жасаган грамотабыз. Кааласа ошол жерден мына жерден ошол апсын цветной принтер печать кайдап сактап алсак болот. Печать кайдап чыгарып окуучуларга таркатабыз.